Саламатсыңарбы, балдар? Номер 39 Келдибай Эсенов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Ахматова Канымгүл. Бүгүн биз силер менен сын атыш өтөбүз. Балдар, алгач сабакты баштаардан мурун көңүлүңөрдү жагымдуу маанайга буруп алсам. Балдар, быйылгы жылды президентибиз кандай жыл деп жарыялады эле? Азаматтар, 2020-жылды аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Ошонун негизинде санарip деген сөздүн тамгаларына мен силерге алтын эреже катары сөз курадым. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын алтын эрежесин көңүлүңөрдү бурсаңар. Сабакта активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү, патриоттуу бол. Негизи эле балдар, силер санарип эмне экенин билесиңерби? Санарип бул маалыматтардын электрондук форматы экен. Балдар, бүгүнкү сабакта максаты силер сын атыш кандай сөз түркүм экендигин билесиңер. Сын атыштын морфологиялык жана синтаксистик белгилерин, сын атыштын даражаларын билесиңер. Сүрөттөргө карата сын атыш сөздөрдүн белгилерин аныктай аласыңар. Биз ушул максаттарга жеттик деп эсептейбиз. Эгерде силер сын атыш сөздөргө сүйлөм түзө билсеңер, сын атыштын даражаларын айырмалай алсаңар, сын атыш сөздөрдү күндөлүк турмушта туура колдоно алсаңар, сүрөттөр боюнча сын атыш сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзө алсаңар, максатыбызга жеттик дейбиз. Анда эмесе балдар, сын атыш деп эмнени айтат экенбиз? Заттын өңү түсү болгондо бул ак, кара, кызыл, кандай депкен суроо берилет да. Сын сыпатын, жакшы, жаман, сулуу, чырайлуу, даамын, ачуу, даамдуу, ширин, кычкыл дейбиз. Формасын, тоголок, сүйрүү, жалпак, ал эми көлөмүн билдирет экен, чоң, кичине жана башка ушуга окшогон белгилерин билдирип, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөр сын атыштар деп аталат экен. Сын атыштын морфологиялык белгиси. Сын атыштар даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Сын атыш сөздөр жөндөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөрү менен жана көптүк санда өзгөрбөйт экен. Бул өзгөчөлүктөр кайсы сөз түркүмүнүн категориясына кирет эле? Азаматтар, зат атыштын категориясы болчу эле, жөндөмү бар эле, алты жактала, таандык мүчөлөр, көптүк санда мүчөлөр болчу эле. Эми сын атыштын синтаксистик белгиси. Сын атыштар сүйлөмдө аныктооштун, бышыктооштун, баяндооштун милдетин аткарат экен. Эненин мээрими күндөн жылуу. Эненин мээрими күндөн кандай жылуу? Бул жерде баяндооштук милдетти аткарды. Ал эми бул жерде класста үлгүлүү окуучулар көп. Класста кандай окуучулар көп? Үлгүлүү. Бул аныктооштук милдетти аткарды. Эми сын атыштар түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй сын атыш бир сөздөн турат. Мисалы, биздин тоолор бийик. Биздин тоолор кандай? Бийик. Татаал сын атыш эки же андан көп сөздөн түзүлүп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктүү билдирет экен. Мисалы, жайлоодон кызыл тазыл гүлдөрдү тердик. Жайлоодон кандай гүлдөрдү тердик? Кызыл тазыл. Лексикалык мааниси
бир эле маанини билдирди, бирок эмне эки сөздөн туруп бул татаал сынатууч болду. Эми балдар, сынатуучтун 4 даражасы бар экен. Биринчи, жай даража. Заттын белгисин кандай нормада экендигин билгизип, атайын мүчөлөрдүн жардамысыз уңгу түрүндөгү сапаттык сынатуучтор аркылуу жасалат экен. Уңгу түрүндө болгондо эч кандай мүчө эмне болбойт экен? Уланбайт экен. Кызыл, сары, жашыл, көк, ачуу, кең деген жана башка сөздөр. Ал эми салыштырма даражада заттагы бир эле белги экинчи заттын белгиси менен салыштырылат экен. Кандайдыр бир белги болсо ошол салыштырылат экен да. Салыштырууну чыгыш жөндөмөсүнүн дан жана ырак мүчөлөрү уюштурат экен. Мисалы, Замира Берметтен, мына сиз сүрөттү карасаңар, Замира Берметтен кичине. Бул жерде чыгыш жөндөмөсү кайсы? Берметтен дегендеки тен деген мүчө. Ош шаары көп шаарлардан козурак. Ош шаары көп шаарлардан козурак дейт. Бул Ош шаарын башка шаарлар менен эмне кылып атат? Салыштырып жатат, Шаарлардан деп атат. Башка шаарларга караганда деп атат да, шаардан не бир затты экинчи зат менен эмне кылып атат? Салыштырат, козурак дейт. Азаматтар, эми күчөтмө даража. Күчөтмө даража заттардын сын сыпатын күчөтүп, өтө жогору же өтө төмөн экендигин көрсөтөт да, төмөнкү жолдор менен жасалат экен. Эң, өтө, абдан, чыңкый, чылкый, чылк жана башка күч бөлүкчөлөрдүн жардамы менен жасалат экен дагы. Мисалы, эң чоң, өтө күчтүү, абдан жакшы. Андан кийин сынатуучтун толук кайталанып же кыскарып айтылышы аркылуу жасалат экен. Кып-кызыл, кап-кара, бийик тоолор, коз үйлөр. Карагыла. Толук кайталангандагы сөздөр кайсы? Бийик деген бул сынатуу сөздөр толук кайталанды. Ал эми кып-кызыл, кап-кара дегенде булар не кыскарып кайталанды. Андан кийин затташкан сынатуучтор аркылуу жасалат экен. Мыктынын мыктысы, сулуунун сулуусу. Мисалы, кыргыз кыздары абдан сулуу. Биз буну жөн эле кыргыз кыздары сулуу десек, бул кандай жай даражадагы эле сынатууч болуп калат эле. Биз кыргыз кыздары абдан сулуу дегенде эмне кылып атабыз? Бул күчөтмө даражада күчөтүп сулуу, бирок анын аябагандай сулуу экендигин ашкерелеп жатат. Андан кийин 4-чү даражабыз бул басаңдатма даража. Заттагы белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигин же анын басаңдатылып айтылышы билдирет. Төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат экен. Бул басаңдатма даража. Ыш, мисалы, ак деген сынатуучту басаңдатма түрү бул агыш. Көгүш. Кандай? Көгүш. Бул жанагы не толук көк эмес, көгүш деп басаңдат ток көк эмес дегендей билдирип атат. Андан кийинки мүчө. Кыл. Кир. Кандай кир? Киргил. Кандай? Киргил. Басаңдатып атат. Сал эми толук кир эмес, мындай киргилерээк экен деп. Ылжың деген мүчөлөр. Көгүлжүм. Кандай? Көгүлжүм. Толук көк эмес, көгүлжүмүрөөк, ошол көккө окшошураак деген сыяктуу. Гыч деген мүчөнү улап, сарыгыч. Бул дагы түстү толук сары эмес, басаңдатып айтып атат, саргыч деп. Кызыл, кызгыч. Андан кийин кылт деген мүчө. Кызыл, кызгылт. Бул дагы ошого басаңдатып
айтып атат. Андан кейін кылтым кызыл, кызгылтым жашыл, жашылтым, жашылыраак экен деп атабыз. Эми мына фигураларды бергенмин балдар. Бул жерде мына кандай түс? Көк, бул көгүлтүм. Толук көк эмес, көгүлтүм. Андан кийин бул көгүш. Басаңдатып биринен бири эмне болуп кетип атат? Басаңдатылып кетип атат. Бул кызыл. Ал эми бул кызымтыл, кызгылтым болбосо, ушинтип басаңдатма даража биринен экинчисин басаңдатып айтылат экен. Андан кийин балдар, мен бул жерге силерге жер жемиштерди, мөмө жемиштерди сүрөттөрүн койгонмун. Ушулар боюнча айтсак, дарбыз. Биз сынатоштун түрлөрүн, белгилерин атап кеттик. Бул кандай? Дарбыздын түсү кандай? Кызыл, ичи кызыл, сырты жашыл. Формасы кандай? Тоголок. Даамы кандай? Ширин. Көлөмү кандай? Чоң. Эми бул коон. Түсү кандай? Сары. Формасы кандай? Сүйрү. Даамы кандай? Ширин. Көлөмү чоң. Эми бул алма. Алма түсү кызыл. Формасы сүйрү экен. Даамы даамдуу, ширин. Көлөмү кичине. Ал эми бул лимон. Түсү кандай экен? Сары. Формасы кандай? Сүйрү. Даамы кандай? Кычкыл. Көлөмү кандай? Кичине. Көрсө бардык белгилери кандай деген суроолорго жооп берди. Бардык белгилерин атай алдык. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берсеңер. Сынатооч заттын эмнесин билдирет? Азаматтар, сынатооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт экен? Азаматтар, татаал сынатоочко ким мисал келтирет? Азаматтар, жөнөкөй сынатоочко ким мисал келтирет? Азаматтар, сынатоочтун даражасы канча даражасы бар? Азаматтар, 4 даражасы бар экен. Дан, ырак мүчөлөр уюштурган даража кандай даража? Азаматтар, күчөтмө даражалуу сөздү катыштырып сүйлөм түзө аласыңарбы? Азаматтар, бардык суроолорго жакшы жооп бердиңер. Эми балдар, силер дептериңерге мында бир нече жаныбарлардын сүрөттөрүн койдум. Ушуларга сынатоштук белгилерин атап ар биринин. Сынатоштун белгилери болгондо эмне кылабыз? Өңүн, түсүн, көлөмүн, формасын аныктайсыңар, сын сыпатын аныктап, ушулардын ар бирине сынатоштук белгилерин табасыңар, жана дагы 4төн сүйлөм түзөсүңөр ушул сүрөттөргө. Тапшырма түшүнүктүү эле болдубу? Азаматтар, балдар. Эми балдар, бүгүн биз силер менен сынатоочту өттүк. Силер менен коштошуп жатып, ошол сынатооч сөзүнүн ар бир тамгаларына сөз курадым. Сүйүктүү, ыймандуу, намыскөй, акылдуу, татынакай, оюнкарак окуучуларым. Чың ден соолукта болгула ар дайым. Саламатта болгула.